Марафон катышуучулары мына билинбей эле бүгүн 20 күн болуп калды. Негизи бул марафон барган сайын ар бир марафон да бат өткөндөй сезилет да, бат эле бүтүп калгандай сезилет. Анткени ушунчалык кызыктуу темалар берилип жаткан үчүн деп ойлойм. Ушунчалык мындай насыщенный болот да, анан бат эле бүтүп калгандай сезилет. Же бир эле мага ушундай сезилет абы билбейм, бирок чындап эле карасаң вроде башталып аткан, карасаң бүтүп калгандай да. Эми бүгүн азыркы темабыз биздин эмоциялардын маятниги. Теманы баштаардан мурда бир аябай сонун бир нерселерди айтып бергим келип атат сиздерге. Негизи биз ушул психологиялык жактан мынтип айтат да, любой коуч, любой тренерге барбагыла, биздин негизги жашообузда жанагы 4 сфера бар. Ошол 4 сфера эмоционалдык сфера, мисалы физикалык сферабыз биздин, ошол эле жанагы айтылып кеткен духовный жактан, анан финансы жактан, ошол сферабыздын бардыгы бири-бири менен байланышып турат да, аябай айкалышып турат да. Бирөөсү жакшы болбогон учурда экинчиси жакшы болуусу кыйын. Негизи көптөгөн китептерде, магия утра деген китепте, мисалы личная эффективность деген аябай көп китептер бар. Ошолордун бардыгында эле деги эле ар бир китепти ачып эле карасаң, адам дейт да, биринчи ошол ийгилик жаратардын алдында биринчи өзүнүн үстүнөн көбүрөөк иштеш керек дейт да. Бул өзүнүн үстүнөн көбүрөөк иштеш керек деген сөз эмне дегенди билдирет. Внутренний прокачка деп коет. Ички жан дүйнөсүн өстүрүп, өнүктүрүп туруш керек дейт. Анткени адамда бул жашоодо ийгилик жаратыш үчүн аябай чоң ресурстар талап кылынат да. Мына ошол ресурстун бардыгы, ошол ийгилик жаратуучу, бул жашоодо бир результат жасоочу ресурстун бардыгы бул сиздердин ичиңиздерде жатат. Сиздердин өзүңүздөрдө. Бизнесте, негизи биздин бизнесте ийгилик жаратпай калуунун эки гана себеби бар. Биринчи себеби бул биз ошол эмне себептен ийгилик жаратпай калабыз? Биринчи себеби бул негизи эле смарттышта эмес, негизи эле жашоодо. Биринчи себеби бул ички бизде блоктор аябай көп. Мына ошол себептен кээ бир адамдар не то что ийгилик жаратпай калат, кээ бир адамдар ошол ийгиликке да умтулбайт да, керек болсочу, умтулбайт. Эмне себептен умтулбайт? Анткени алардын мисалы өзүнүн жашоодогу деңгээли, негизи ар бир адамдын жашоо деңгээли бийик болот да. Бул эмне дегенди билдирет? Ар бир адам мисалы полноценный адам, мисалы бул жашоодо ийгилик жаратканга 100% мүмкүнчүлүгү бар. Бирок полноценный болуп турса дагы, бүт нерсеси төп келишип турса дагы, ошол өзүн мындайча айтканда мындай кемтик сезет да. Мына ошол себептен биз ийгилик жаратууга даже умтулбайбыз, аракет да кылбайбыз. Ооба, Айпери мисалы бронзаны жаап атат, ал молодец, ал кыйын, анын колунан келет, менин колуман келбейт. Көп кишилер ушундай айтат. Айзада мисалы молодец, анын колунан келет, менин колуман келбейт. Көбүбүз ушинтип айтабыз да, мен жасай албайм аны, мен кыла албайм аны. Кээ бир учурларда антпестен компания жаман, же болбосо ушул иштеп жаткан иш жаман, же болбосо дагы бир нерселерди биз дайыма алып, ошол биздин ситуациябызга оправдание, ошолорду издеп келебиз да. Бул эмнеден келип чыгат? Бул ошо ички жан дүйнөдөн. Мына ошон үчүн бул жакта биринчи бөлүгү, азыркы сиздер өтүп аткан ускорениянын биринчи бөлүгү бул бизде дайыма биз ички жан дүйнө менен иштейбиз. Блокторду чечкенге аракет кылабыз. Ошол мисалы жанагы ар түрдүү проблемаларды чечкенге аракет кылабыз, мына ички жан дүйнөбүздөгү мотивация алганга аракет кылабыз. Ошонун бардыгын жасап отуруп, кандайдыр бир деңгээлге өскөнгө аракет кылабыз да. Бул биринчи бөлүгүнөн. Ал эми экинчи себеби, эмне себептен адамдар ийгиликке жетпей калат? Өздөрү тандап алган чөйрөнү түшүнбөй калат да. Бул жакта окуп жаткан көп лидерлер сетевой маркетинг тандап алдыңыздар, бул жумуш катары, хобби катарыбы, же болбосо ошол дополнительный доход, өсүү, өнүгүү жолу катарыбы сиздер ошол тармактык маркетинг жолун тандап алдыңыздар. Эми тармактык маркетингде
кандай адамдар ийгиликке жетпей калат. Тармактык маркетингдин дагы өзүнүн шарттары, эрежелери бар. Мына ошол шарттарын, эрежелерин түшүнбөй калган, анан ошол түшүнүп туруп жасабай койгон адамдар ийгиликке жетпей калат да. Ошон үчүн сиздерди баарыңыздарды чакырат элем. Бизнес игра болот жакында. Мына ошол бизнес играда сиздерге ошол негизи MLM бизнес жөнөкөй бизнес, аябай түшүнүктүү, оңой бизнес, бирок көп адамдар эмне себептен түшүнбөй калат, анткени биз ошол бизнес играда биз ошол шарттарын бизге мындай так полкалар менен по полочкам монтип аябай анык кылып, кынтыксыз мындай түшүндүрүп эч ким бербейт да. Биз ошол нерсе жетишпеген үчүн ошол ускорениянын экинчи бөлүгүн бизнес играны баштаганбыз. Анан практика жетпейт. Ооба, сабактар бар, сиздер катышып атасыздар, көрүп атасыздар, бирок практика жетишпейт да. Мына ошол себептен биз ошол эки нерсени чогуу алып кетели деп ошол бизнес играны жасаганбыз. Буюрса бизнес игра бизде жакында башталат. Сиздер болсом бул могул психология победителя деген потокко катышкандарга скидка болот, 800 сомдон болот. Бардыңыздар билсеңиздер керек. Анан бизде азыр мындай болуп атат да. Биз азыр көп айтып атат, жаңы жылдан кийин баштайлы. Анткени жаңы жыл убагында алаксып калабыз депчи бизнес играга. Келиңиздер, ким жаңы жыл тосот, ким алаксып калат, бияка жазып коюңуздарчы. Жаңы жылдан кийин баштайлыбы же 20-сында баштайлыбы жазып койсоңуздар. Анткени менин билишимче азыр көп киши жаңы жыл тоспойт. Кыргызстанда негизи эле мен мисалы айлана чөрөмдө 70% адамдар жаңы жыл тоспойт да азыркы күндө. Албетте кичинекей бир майрамча жасайбыз. Биз деле үйдө укмуш тозбойбуз, бирок майрам кичинекей болот, тамак жасайбыз, бирок анчалык деле прям даярдангандай деле жок да. Анан ошол бир майрам үчүн ким өзүнүн бизнесин паузага койгонго, токтотконго даяр, ошол жөнүндө жазып коюңуздар. Анткени бул жакта ошол мисалы мына Жыргалы жазып атат, сразу баштай берели. Ооба, албетте, эмне себептен, анткени мен да ушундай ойдо болуп атам да, анткени мына Лазакат эже тоспойт, например. Анткени мындай да, анткени биз ошол бул жакта мына баарыңыздар жазып кетсеңиздер, мэрде 34 киши жазса деле биякта түшүнүктүү болот да. Эмне себептен мен 20-сында деп атам, анткени бул жакта сразу баштайлы деп атышпайбы. 20-сында дегеним себеби бизге кичине убакыт керек болот. Ошол азыр могу бүткөндөн кийин эртең бүтөт. Буюрса 20-сында баштаган жакшы да, анткени ошол сиздер мындай кылышыңыздар керек да. Эмнеге бир жума берилет? Бир жуманын ичинде сиздер список контакт чогултуп, то есть бизнес играга даярданышыңыздар керек да. Той, туулган күн бардыгын бүтүрүп, ошол эгер жаңы жылга бир өзгөчө даярдык кылсаңар, ошол даярдыктарыңарды бүтүрүп, сразу бүтүрүп туруп, ошол бир жуманын ичинде ошол бизнес играга даярданып, анан командаңар менен совещание кылып, сүйлөшүп, чогуу кирген жакшы да, натыйжа болот да, ийгилик болот. Ошон үчүн андай сүйлөштүк, 20-сында баштайбыз. Буюрса бүгүн объявление кетет. Биз да ошентип ойлоп атканбыз. Анткени 5-6 лидер жазды эле жаңы жылдан кийин баштайлы деп, бирок ошол бир майрам үчүн бизнести мындай паузага койбош керек да. Балким албетте мурдагы ускорениядагылардай кээ бир адамдар ийгилик жарата албай калышы мүмкүн. Балким бул биздин новичокторго, мурда кубок албаган лидерлерге бул мүмкүнчүлүк болот да. Анткени балким көп лидерлер алаксып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн чамдаңыздар. Буюрса 20-сынан баштап бизде жаңы ускорение башталат дагы. Как раз 20-сында башталса 30 күнү бизде ровно 10 күн болот. 10 күндөн кийин биз 31, 1, 2, 3 күн эс алабыз дагы, 3-нөн баштап кайра окуй баштайбыз.
3-үнөн баштап 11-ине чейин болот. Ошондо бизде 11-январда бүтөт да буюрса ускорение. Мына ошондой кылып расчет кылып атабыз. 11 эмес 15-инде бүтүп калат да. Мол потокко катышып аткандарга 800 сомдон болот. Бирок поток биз негизи 10 күн калганда айтчу элек. Ошол датасы белгисиз болуп айтылбай калды. 5 күн эле убакыт беребиз. Ошол 5 күнүн ичинде 800 сомдон төлөнүш керек, сүйлөштүк. Анда келиңиздер бүгүнкү биздин темага өтөлү. Негизи бул мындай да, сиздер 100% толук кандуу ошол өзүңүздөргө сөз берип морально даярданышыңыздар керек да. Мен ошол бизнес играда болгон тапшырмаларды колуман келишинче 100% аткарганга аракет кылам депчи. Эгерде сиздер ошол тапшырмаларды эле аткара берсеңиздер, сонун ийгилик жаралат да, сонун ийгилик жаралат. Ошон үчүн келиңиздер даярданайлы дагы, токтотпогонго аракет кылайлы. Бүгүн бизде эмоциялардын маятниги деген сонун тема болмокчу. Бул дагы менин эң жакшы көргөн темаларымдын бири. Мен сиздерге өткөндө айтып кеткендей эле, эмоцияларды башкаруу мен үчүн абдан кыйынчылыкты жаратат эле. Мурда эмне себептен? Анткени мен негизи темпераментим аябай күчтүү. Бул мындай күчтүү эмес, мындай ачык, открытый, мындай конфликтный десем болот да. Эмне себептен конфликтный? Анткени мен ортоңку бала болгон үчүн баягы кичинекейиңен бүт нерсени талашып, мындай да, конфликт кылбасаң эчтеке жок да сагачы, мындайча айтканда. Бүт нерсени мындай талашып алыш керек болот да. Анткени бирдеме болсо эле кичинекей иниңе берип кой, андыйын эжеңе берип кой, ушундай болчу да. Ошон үчүн мындай өзүңдүн точка зренияңды, өзүңдүн позицияңды мындай отстаивать этиш керек болгон үчүн аябай конфликтный болуп калгам да. Ошол себептенби көп нерсени аябай близко к сердцу алат элем. Аябай мындай мен үчүн мындай смириться деп коет го, ошону смириться этип деген аябай кыйынчылык жаратчу да. Аябай кыйынчылыкты жаратчу. Ошон үчүн мен үчүн баягы кандай десем, мына ошол эмени жасоо кыйын болчу да. Баягы спокойно реагировать этиш бирдемеге аябай кыйынчылык жаратчу. Көрсө, ошол менде эмоциональный интеллект, жана айтып атпаймынбы, эмоциональный интеллект жоктугу да. Кичинекей балдарга мен азыр 6 жаштагы кызым менен эксперимент кылып атам. Анткени мурунку улуу кыздарымда эмоциональный интеллект жөнүндө түшүнүк жок эле. Азыр ошо 6 жаштагы кызым менен бирдеме айтсаң эле истерика болуп жатып калат. Анан азыр уже мындай да, 6 жашка чейин бесполезно айткан, анан 6га чыккандан кийин уже акырынан айта бериш керек. Чын эле иштейт экен. Мурда магазинге барабыз дечи эле, анан кийин жок кызым бүгүн барбай эле коелу десең, истерика кылып чаңырып өкүрүп ыйлачу эле. Анан кийин азыр болсом сүйлөшүп, сенин возрастыңда антпейт, сен түшүнөсүң да бардыгын, мен сага түшүндүрүп айтып атпаймынбы, сен азыр 6 жаштагы эмес, кичинекей 2-3 жаштагы балдардай болуп өзүңдү алып жүрүп атасың кызым, мындай болбойт деп койсоң, уже кадимкидей успокаивать этип, мынтип мени карап, ойлонуп, ужечи мындай анализ жасап өзүнүн поведениясына, же болбосо мисалы бирдемени алып бер деп ыйлай берет да. Анан ыйлаганда сен азыр истерика кылып атасың, мындай кылган болбойт. Ошол кичинекей нерсеге истерика кылбай эле, сен жөн эле сурасаң болот. Сурап, анан мисалы мен азыр алып бербесем деле башка күнү алып берем да, сен ошону күтүшүң керек деп түшүндүргөн сайын баягы өзгөрүп атат да, поведениясы өзгөрүп атат. Мен ошону байкап атам. Албетте бүт эле истерикалар, бирок мындай мурункуга караганда бат мындай которулуп атат да башка нерсегечи. Ошон үчүн бул нерсе иштейт экен деп ойлоп калдым. Ошондой эле кичинекей балага эмес, чоң кишиге да ошентсең болот экен, өзүңө да ошентсең болот экен. Мисалы мен азыр өзүмдүн да эмоциональный интеллектим үстүнөн иштеп атам. Бул кантип иштейм? Мисалы мурда бир нерсеге анализдөө керек да. Мисалы бирөө менен урушуп кетсең, отуруп алып, ошол ситуацияда чын эле урушуш керек беле, же башка да жолу бар беле? Балким сүйлөшүү жолу менен чечсе болмок. Балким чындап эле урушуш керек болду, андай да ситуация болуп калат. Совсем эле баягы урушпай эле жакшы киши болуп калбайсың, албетте болот.
туура кылдымбы ошонун баардыгын, бирок мындай өзүңдү күнөөлөбөш керек да. Анткени сен ошол жасаган нерсеңден өзүңө бир сабак алып, кийинкиде андай кылбаганга аракет кылыш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Айтат го, Куранда деле жазылган, эгерде сен бирдемени билбей кылсаң, мисалы, чочконун этин жеп алсаң, сен билген жоксуң, сага айткан жок эч кимчи, мисалы. Же болбосо орозо учурунда, мындай билбей суу ичип алсаң, же мындай унутуп калып, болот да ушундай. Анда бул күнөө деп жазылбайт деген да. Мисалы, кайра продолжать этип кете бер деген орозоңдучу, же болбосо билбей жеп алсаң, бул сенин күнөөң эмес деген да. Көрдүңүздөрбү? Ал эми ошол билип туруп, ошол атайын барып, мисалы, чочконун этин сатып алып, же болбосо орозо учурунда бир кружка суу ичип коеюнчу, эмне болмок эле десең, бул күнөө деген да. Бул дагы ошондой да. Эгерде сен ошол ситуацияда өзүңдү билбей калып жасап алсаң, бул мындайча айтканда сага сабак боло турган ситуация да. Бирок эгерде сен ошол кийинкисинде да ошону билип туруп жасасаң, анда бул уже сага мындай минус кетет. Ошон үчүн келиңиздер өзүбүздүн эмоционалдык интеллектибизди өнүктүргөнгө, үстүбүздөн иштегенге аракет кылабыз. Ал эми могул жерде маятник эмоций деген эмне? Биз кече айтып бергендей, биз бир күндө көптөгөн терс жана көптөгөн мындай жогорку бизге жагымдуу эмоцияларды эмне кылабыз? Сезебиз. Бир күндө көптөгөн эмоцияларды сезебиз. Аябай көп эмоцияларды сезебиз. Бул эмоциялар бизде мондай шкала деп койлум, мындайдан кармалайынчы. Шкала деп койлум, мына ошол шкала өйдөдөн баштап ылдыйга кеткенде, бунун ортосунда мондай маятник бар деп элестетилем, ону маятник деп элестетилем, ондай маятник бар, Бирок бул маятник, монтип даже медальды карасаңар, бул мынтип турбайт да. Сиздерге тургандай көрүнгөнү менен, бул ар дайым мынтип акырын кыймылдап болуп турат да. Бул бир орунда турбайт экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жака болуп, эмне болот? Ар дайым кыймылдап болуп турат да. Эми ошол маятниктин иштөө принцибин сиздерге азыр түшүндүрүп бермекчимин. Келиңиздер. Жакшы эле көрүнүп атат болуш керек, Могул жерде биз нулевой, могул жерде маятник бар, мондай, нулевой точка десек, нулевой точка деген бул такыр адам эмоциясы жок деген точка да. Бирок адамдын эмоциясы жок болбойт. Эч качан сиздерде мындай эмоцияңар жок, жүрүп калды деген момент болбойт да. Анткени бул өлүк эле адамда болот. Адам негизи какой-то бир ушул жерде маятник, негизи биздин маятник мондай амплитудада кыймылдап турат ар дайым. Бул биз же мындай довольныйбыз, довольный или недовольный, бирдемеге мындай ынанып, канаттанып турабыз, же болбосо мындай бирдеме жакпай турат да, мындай жөнөк кичинекей эле жак. Бул нормалдуу көрүнүш. Же болбосо өтүп баратып бирдеме жакпай калат, кайра бирдеме жагат. Ушинтип турасың да, эгерде сен жашооңдо бир укмуш эмоция болбосо, ушундай бир амплитудада биздин маятник кыймылдап турат. Кээ бирде андан өйдө кетет. Мисалы, биз балким сүйүнөбүз, мисалы бул жакта сүйүнүч болушу мүмкүн. Бир кичинекей сүйүнүчтөр болду. Бизге бирөө белек берди же сүйүндүк. Сүйүнсөк, ошондо маятник бул жакка кыймылдайт. Мисалчы кыймылдайт. Бирок ал ушул жерде тура бербейт да, кайра ордуна келип турат. Ордуна келип, бияка кыймылдап. Бирок биз кечке эле сүйүнө бербейбиз. Ыйлайбыз, туурабы? Ыйлайбыз. Мына ушинтип могул жакта мынтип жүрүп отуруп, маякта горе, ой, бул жак эмес. Бул жакта горе деп ушул жакка чейин кетет да маятник. Бул жакта мисалы благодарность, ыраазычылык, анан
эйфория деп коет. Эйфория бул эң туу чокусу деп коет. Негизи ушинтип могу шкала боюнча карасаңыздар, бунун бардыгы ушул биздин эмоциялардын шкаласы да. Бул плюс эмоциялардын шкаласы, бул минус эмоциялардын шкаласы. Эми ушул маятник ар дайым ушу кыймылда болуп турат экен. Кыймылда. Эгерде бүгүн сиздер сүйүнүп жатсаңыздар, балким эртең кайра недовольный болосуздар. Балким ыйлап калышыңыздар мүмкүн, бирөө менен урушасыздар. Кайра урушкан менен мисалы бир жакшы сиздердин сүйүү, мисалы ушундай да. Ушинтип ар дайым маятник кыймылда болуп турат экен да, Эми караңыздар, кээ бир адамдар бул кыймылда болушу нормалдуу көрүнүш да. Ар бир адам түшүнүш керек да. Мисалы эгерде бүгүн менин маятнигим могул жака кетип калды, мен мисалы бүгүн сүйүнүп атам, бирок кечке эле сүйүнө бергенден дагы болбойт да. Мисалы сиздер бүгүн сүйүнүп атсаңыздар, эртең балким ыйлап калышыңыздар мүмкүн. Бул нормалдуу көрүнүш. Нормальный адам, мындай толук кандуу адам, мисалы бул ушундай бул мындай жашоодо краска сыяктуу да. Биздин жашоонун краскалары да элестетиле. Бир болсо мисалы розовый болсо, бияк кызыл, ушундай да. Мисалы радуга сыяктуу да. Бул жашоонун краскаларынын бардыгын сезе билиш керек да. Адамчы сезе билиш керек. Бул нормалдуу адамдын мээси ушундай иштейт. Мисалы кээ бир адамдарды көрөсүңөрбү, туруп эле сүйүнүп, анан кийин кайра ыйлап жибериши мүмкүн. Ушинтип биздин мозг ушундай иштейт дагы. Ар бир баягы өткөндө түшүндүрүп бергендей, ар бир биздин эмоцияга өзүнө жарашалуу бир реакция берет да. Эми караңыздар, бул нормалдуу көрүнүш деп атам, нормалдуу көрүнүш. Бирок кээ бир учурларда адамдар ушул маятниктин кыймылдашын искусственно кармап калат, же болбосо мүмкүнчүлүк бербейт да ошо маятниктин кыймылдашына. Кандай учурларда? Мисалы, көп учурда эгерде маятник могул жака кетип калган болсо, мисалы гореге кетип калган болсо, могул жака кетип калды дейли. Бирөө бир жакыныбызды, бирөөнү жоготтук, байкадыңар беле, көп учурга чейин адам ошол состояниядан чыкпайт да. Эмне себептен ошол состояниядан чыкпайт? Анткени ал ушул могул жака маятник кетип калган. Албетте бул аябай чоң раскачивасть эткенде көпкө чейин, бул жака чейин көпкө артка кайтат да. Артка кайтышы көбүрөөк болот да. Эми анткени албетте жоготуу бул көбүрөөк да. Эми мына караңыздар, ошол маятниктин амплитудасы жоготууга барып калганда, бирок кайра ордуна келгенде бул жака батыраак жетет да. Негизи албетте бир жамандык менен жакшылык чогуу жүрөт деп айтылат да. Эми караңыздар, мына ошол маалда депрессия, адамдын депрессияга түшүп кеткенин кантип билсе болот. Ошол маятник берки минус жака кеткенде көп адамдар плюс жака кеткенин байкабай калат. Биринчиден, экинчиден байкаса дагы ошону искусственно кайра минус жака кетирет да. Мына ушул моментте депрессия пайда болот. Депрессияда жүргөн адамды кандай билсе болот? Биринчиден, бул адам жакшы нерселерди байкабайт жашоосундагы. Элементарный кичинекей мындай сүйүнө турган нерселер бар жашоодо. Мисалы кечээ күнү кар жаады, элдин баары сүйүнүп, эшикке чыгып, снежинка ойноп, аябай сонун болуп калыптыр. Бүгүн эшик кадимкидей кыш болуп, ушундай бир состоянияда болот да, внутренне сүйүнүп. Депрессияда жүргөн адам айтат да, дагы суук болду, эмне кереги бар эле ушул кардын, кар жаады, эми от жагыш керек, курткам жок эле, шапкам жок эле, жылуушумум жок эле деп не болот? Сразу ошол ситуациядан негатив издейт. Түшүнүп атасыздарбы? Даже ушундай мындай затяжной депрессияда жүргөн адамдар, даже мен бир история эсимде, бир таанышым айтып берет да, апасы баягы бир жоготуулардан өткөн экен да, анан кийин бир жака эс алган жиберишет. Эми баягы билесиңер да, балдары эми апам эс алып келсин деп көлгө путевка алып берип жиберишет. Анан баягы өзү жалгыз кетет да, анан кийин
атасы барып эми болбогот, анан өзү жалгыз кетет экен. Анан келгенде баягы баары күтөт да, азыр барды, эс алды, сонун настроение менен келет деп күтсө, айтат да келип, кандай эс алып келдиңиз дедим. Эс алган деле жокмун. Эмнеге эс алган жоксуз десем, жаныма бир жиндидей бирөө жатып алыптыр. Анан кечке сүйлөп берет экен. Анан мындай болду, анан тамагы мындай экен. Анан бери жакпай калды, тери жакпай калды. Деп эле эмне болот? Негативди эле айтып берет да. Негативди айтып берет. Ушундай тааныштарыңар бар, жазып койгулачы. Негизи азыркы адамдардын айтымы боюнча, психологдордун айтымы боюнча, баягы исследованиялар боюнча азыр почти 70% адамдар затяжной депрессияда жүрөт экен да. Затяжной депрессияда. Эмне себептен? Анткени бул адамдар баягы жашоосунда мындай көп убакытка чейин негатив боло берген да. Көп убакытка чейин. Эми караңыздар, биз көбүнчө айтабыз, баягы көп убакытка чейин негатив боло бергенде ошол адам бар. Ошол адам ошого көнүп калат экен, элестеткиле, негативке да көнүп калат экен. Мисалы, бизде аябай мындай таң калыштуу мамлекеттер бар да, Мисалы, Африкада бир село бар, атын унутуп атам, эмне деген жер эле. Село эмес, мамлекет да, эми бирок бизде мындай село сыяктуу эле кичинекей эле мамлекет. Мына ошол мамлекетте 90% адамдар спид менен ооруйт экен. Элестеткиле, 90% адамдар спид менен ооруйт экен. Анан жашы эң эле мындай көп жашагандары 40 жашка араң чыгат экен да. Анан кичинекей балдар дагы ооруйт экен. Анткени ата-энеси ооруса, албетте жаңы төрөлгөн адам дагы эмне болот? Оорулуу болуп төрөлөт дагы. Ошол кичинекей балдар просто мындай көрүш керек да анычы, просто көзүң мененчи. Анан ошондо бир путешественник барып ошол жакты көрсөтүп атканда, биякта адамдар, менде эле ошондой болду, эмоция. Бияктагы адамдар баягы аларды аяп, бакуштар, булар ушинтип ооруйт турбайбы? Анан кийин ал айтып атат да, могул жерде менин жанымда жүргөн балдардын 90% ооруйт. Анан албетте чоңойгондо уже баардыгы эле ооруйт да, анткени баягы карым катнашта болот бири-бири менен деп түшүндүрүп берип атат да. Анан десе баягы айтып атат да, башка элдин ою боюнча, маякта жашаган менин сиздин оюңуз боюнча, мисалы, ал адамдар 100% убактысында могул жакта, анткени алар ооруйт да турабы, биздин оюбуз боюнча 100% убакытта маякта негативде жүрүш керек да, маякта жүрүш керек. Көрдүңөр, бияк бетинде жүрүш керек да, маятник. Биздин оюбуз боюнча алар кечке ыйлаш керек, страдать этиш керек, мына мен эртең өлөм деп отуруш керек. Анан ошондой ой кетет да. Чындап эле менде деле ошондой ой кетти. Булардын жашоосу кандай болот экен? Кантип булар вообще жашайт деп мындай таң калыштуу болду да магачы. Анткени мен мына азыр 40 жашка чыктым, элестеткиле. 40 жашта аларда мындай патолог экен да, жашоонун патологу. Десе тигил ошол путешественник айтып атпайбы? Вы не забывайте дейт да, силер унутпагыла дейт, булар башка жашоону билбейт дейт да. Булар ушул жашоого көнүп калган дейт. Кичинекейинен баштап ушундай жашашат дейт. И карасаң, чындап эле кичинекей балдар, ошол эмедеги деревнядагы балдар, мындай кандай десем, алар деле сүйүнөт экен да. Алар прекрасно билет, что 40ка чейин жашайт. Ошон үчүн алар эрте турмуш куруп башташат экен. Ошол прекрасно билишет, что после них ошо бала төрөлсө, ал дагы ошондой оорулуу болуп төрөлөт экен билишет. Бирок мындай кандай десем, мындай мен ошондо бир какой-то бир эмем өзгөрдү да, көрсө баягы адам баласы баары эле окшош экен да, Сен кандай ситуацияда жашаба, сен ошол жерге көнүп калат экенсиң да, көнүмүш болуп калат экен. Биз көп адамдарды осуждать эте беребиз го, мисалы, ошол эле эжелерди, жана депрессияда жүргөн эжелерди, же болбосо жашоосу начар болсо күйөөсүнөн эмне кетип калбайт, күйөөсү урса эмне чыдайт ага, ушундай бир сөздөрдү айта беребиз. Бирок адам ошол эмоцияларга
эмоцияларга бат көнөткөн да, бат көнөткөн. Бизди Кудай ушундай кылып жаратып койгон эмне себептен? Анткени илгери жашаган аябай кыйын болгон. Чындап эле мисалы бир күнү эшикке чыксаң сени карышкыр жеп кетет, бир күнү эшикке чыксаң. Эми илгери да, баягы животнолор көп болгон, адамдар эптеп выживать эткен. Ошол маалда ушундай бизге керек болгон. Да, ушундай инстинкт керек болгон. Мына ошо инстинкт эмчекти калып калганда биздин ичибизде бар. Билсеңиздер керек, биздин жашоого жардам берип жаткан нерсенин бардыгы, жана тоскоолдук жаратып жаткан нерсенин бардыгы ДНК менен бизге келет. Ата бабаларыбыздан бери ошол ДНКдан берилип кетет да, өтүп келет. Сиздерге ата бабаларыңыздан бери өтүп келет. Эми караңыздар, мына ошол жанагы депрессияда жүргөн адамдарга дагы алардын ошол поведениясы нормалдуу көрүнүш сыяктуу сезилет. Түшүнүп атасыздарбы? Мен деле мисалы таанышым бар, аябай жакын таанышым бар. Ал мындай өзү билбейт да ошо депрессияда жүргөнүн. Мен айтсам, мен эми мынтип ачык айтпайм депрессияда жүрөсүң деп, бирок мен дайыма айтам да, сен ар дайым эле каяка барсаң эле жаман нерселерди көрө бересиң. Бул ненормально, нормалдуу эмес. Сен мындай өзүң үстүңөн иштебейсиңби? Эмне себептен сага эмне ушундай жашоо жагабы десем, мага жооп берет да. Мен деген чындыкты айтып атам дейт да. Ушундай таанышыңар барбы? Жазып койгула. Мен деген чындыкты айтып атам дейт. Чын болсо эмне кылайын дейт. Экөөбүз бир эле тойго барабыз. Чогуу эле. Бирок ал ошол тойдон жалаң недостаток көрүп келет. Бүт нерсеге мындайча айтканда сын тагып келет да. Мен ошол ал байкаган нерселерди байкабайм. Көрдүңүздөрбү? Анткени ал киши үчүн бул норма поведения да, норма поведения. Бул жанагы мен айтып атканым, мен албетте ушундай адамдардын бардыгы эле депрессияда деп айтыш кыйын. Буну, конечно, психологко барып сүйлөшүп баарын көрүш керек, бирок 70%дан ашыгы ушундай адамдардын 70%дан ашыгы бул ошол чындап эле депрессияда жүргөн адамдар. Кээ бир адамдар ошол депрессияда төрөгөндөн кийин калып калат. Эмне үчүн после родовой депрессия болот? Келиңиздер. После родовой депрессия эмнеге болот? Анткени адам элестетип эле кичинекей кезде биз көбүнчө могул жакта көбүрөөк болобуз. Сүйүнүч, анткени кичинекей бала мисалы кулап түшсө деле, кулап түшүп ыйлап калса деле, кичинекей балдар мээрге чейин эле жетет. Алар мисалы ошол жашоосунда аябай тяжелый мисалы жоготуулар болсо деле, көбүнчө бат эле бүтүп калат алардыкычы, түшүнбөй калат аларчы ошондой болгонун делечи. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бизди ушундай кылып жараткан да Кудай. Анан могул жакта көбүрөөк жүрөбүз. Анан мисалы турмушка чыкканда же бир уже чоңоюп калганда жоготуу болсо, уже эмне боло баштайт? Уже адам могул жакта көбүрөөк жүрө баштайт да. Мисалы сен бала төрөгөндөн кийин көбүрөөк могул жакта жүрүп каласың. Көбүрөөк. Эмне себептен биякта жүрүп каласың? Анткени сен постоянно чарчайсың, өзүңдү карабай каласың, өзүңө көңүл бурбай каласың. Анан ушул жерден башка адамдардын да поддержкасы аябай маанилүү да. Ошол адамдар поддержка кылса деп мындай ойлойсуң да, бирок эч ким поддержка кылбайт. Анткени боюнда бар адам менен бала төрөгөн адам бул оорулуу эмес деп бизде ушинтип кабыл алабыз дагы. Депрессия болуп атканда эч ким көңүл бурбайт, маани бербейт дагы. Көп айымдар маякта калып кетет да. Алардын жашоосунда жакшы деле нерселер болот, бирок аларга уже байкабай калат. Өткөндө бир эже менен консультация болду эле, ошондо отурганда күйөөсүнө аябай жалобы көп экен. Күйөөсүнө аябай көп айтып берди да. Мындай күйөөм тигиндей депчи. Анан мен сурадым да, күйөөңүздүн жакшы жактары барбы десем, жок дейт да, вообще жок дейт. Короче, вообще абсолютно жок дейт. Анан мен айттым, кийинки эмеде, кийинки консультацияга башка адамдардан күйөөңүзгө характеристика алып келиңиз депчи. Эми башка адамдардан ошо күйөөсүнө кандай экенин жазып келиңиз, видео кылып, голосовой кылып жазып келиңиз десем, макул деп кеткен. Бирок анын туугандары эмес, өзүңүздүн туугандарыңыз, кошуналарыңыз, тааныштарыңыз болсун деген да.
Анан ошол маалда баягы барып айтса, көрсө, күйөөсү албетте жаман жагы көп экен, бирок жакшы жагы да бар экен да. Анткени башка бир кошунасы жазыптыр, могул көчөдө эң таза үй сеники депчи. Эң таза коро сеники, үй эмес, коро. Тим эле зымылдайт короң. Мен ушул канча барам, күйөөңдүн дайыма эле жумуш кылып жүргөнүн көрөм. Бүт жасайт, үйүң дайыма жылуу, ар дайым от жагат. Албетте иштебейт, бирок иштебеген менен ошол башка адамдар жасабаган жумуштардын баарын жасайт. Такыр жаны тынбайт, таң атпай турат, кечке чейин короңду жыйнап аткан болот, үйүңдүн сыртын шоп аткан болот. Иши кылса мындай аябай зымылдатып карайт деп ушинтип айттыр да, эртеден кечке. Деп бир эмеси айттыр, сен күйөөң көп акча таппаган менен аябай берешен. Ошон үчүн байбайт. Анткени дайыма барсаң, мындай жардам сурап барсаң, такыр жардамын аябайт. Баягы аял мынтип айтып атат да, карасаңар мына эки нерсе, иштебейт дейт, вообще иштебейт. Иште десең эле, ооба эртең иштейм, бүрсүнү иштейм деп коюп элем, эмне кылып жүргөнү белгисиз дейт да. Непонятно, чем он занимается дейт. Түшүнүп атасыңар? Непонятно, чем он занимается. Экинчи эмеси вообще акча кармай албайт дейт да. Бирдеме болуп эле жок кыла берет акчасын дейт. Көрдүңөрбү? Башка адамдар эмне деп атат? Ошол эле нерсени мындай жакшы жагынан көрүп атат да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн сиздерде ушундай ситуация болуп калса, баягы зачирной бизде декрет деп коем мен. Эжеси зачирной декретте отуруп калыптыр, зачирной декреттен чыгыңыз деп коем. Ошол жанагы адамдардын эмесин өзүнө бурганга аракет кылыш керек да. Жана айтып атпаймынбы, укпайт депчи, билим алуу керек албетте. Азыр аябай көп болуп атпайбы, мүмкүнчүлүктөр көп болуп атат. Бесплатный марафондор бар, платный марафондор бар. Ускорениянын могу биринчи бөлүгүнө кошсоңор болот. Бизде целый семьялар менен келиндерин, кыздарын, тил табыша албай жүргөн апалар кошкон учурлар бар, аябай сонун жыйынтыктар болгон учурлар бар. Ошонун баардыгын кошсоңор болот да. Анан бул мындай депрессиядан албетте кантип чыкса болот? Мындай депрессиядан намеренно, эгерде сиздер ошондой болуп атсаңыздар, намеренно жакшы жагына маани бере башташ керек. Жакшы жагын. Эгерде өзүңүздөр байкабай жатсаңыздар, башкалардан сураш керек. Мисалы, мен ошол жана таанышымды атпайм, мен көп деле барбайбыз, бирок иногда бир жакка барып калганда, ошол чогуу отуруп калганда мен дайыма жакшы нерселерди айтып берем да. Карасаң, моунусу сонун болуптур, тамактары жакшы болуптур деп ушинтип айта берсең, баягы адам дагы ошого көңүл бура баштайт экен. Биринчи албетте айтты, койчу жакшы деле болуптур дейт да, бирок жакшылап карасаң, канча жакшы болуптур деп айтсаң, анан мурда мынтет эле тамак жакшы болбой калыптыр деп ушинтип айтчу эле. Анан кийин азыр болсом тамашалай берем, бир жакка барганда, эми сен бүгүн ачка кетип турбайсың дейм да. Эмнеге десе, эми сага тамактары жакпайт го дайыма эле. Эми бияктан эчтеке жебей эле кой, жакпаган тамакты жебеш керек да десем, жеп аткан болот албетте. Жеп атасың, значит жакшы экен да тамагы деп койсоң күлүп калат да. То есть бул мындай да, привычка болуп калат да, привычка болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Эми караңыздар, могул жакта жүргөндөр, жанагы депрессияда жүргөндөр, булар эгерде ошол депрессиядан чыкпай жүрө берсе, бул өйдө кете берет да, растет, өсөт. Ошон үчүн мисалы картайганда жана ворчливый, эч кимге жакпаган, эч кимди жактырбаган кемпирлер каяктан келип чыгат дейсиздер? Мына ошол жактан келип чыгат. Могу депрессиядан келип чыгат да. Бунун баардыгын дарылаш керек. Мен тиги айтсам кээ бирлер тарына берет. Биздин негизи көбүбүз эле психологический жактан жабыркайбыз да, мындайча айтканда. Мен деле ошондой болчумун. Мен деле азыр деле кээ бирде болуп кетет. Мисалы, 2 күн ушундай состоянияга түшүп каласың. Эгерде сен 1-2 күн мондай состоянияга түшүп калсаң, бул эчтеке болбойт, мындай болот. Айтып атпайм, маятник бияка кетет. Бирок ошол маятниктин кайра бияка кетүүсүнө тоскоолдук жаратпаш керек. Ал эми могу депрессияда жүргөн адамдар сүйүнүп атса деле кайра бияка кетире берет да. Мисалы, мен сиздерге дайыма айтып берем, ошол историяны мен бир эже баласын жоготту эле да, анан кийин көпкө чыга алган жок, быйыл уже 2,5 жыл болду. Азыр кичинеден кетип баратат окшойт. Анан небереси төрөлүп атат да, небереси төрөлүп, элдин баары сүйүнүп атса деле,
ыйлай берет да отуруп, чана эмне болду апа деп сурашса, ушуну көрбөй калды да, ушуну көрсө болмок, мына ал кетип калды, биз болсом сүйүнүп отурабыз деп эле ушинтип эле кайра эле эмнеге келе берет, мияка келе берет да, мияка келе берет. Уже намеренно, көрдүңөрбү, уже өзү искусственно келип атат. Дагы бир таанышым бар. Ал болсом аябай көп убакытта мындай үй бүлөсүндө конфликт болгон да. Күйөөсү менен ажырашып, ызы чуу болуп, туугандары менен урушуп, почти 2 жыл жалаң ушундай урушта жашаган. Эми караңыздар, ошол урушта жашай берип депрессияга түшүп кеткен да. Анан өзү түшүнбөй эле азыркы күнгө чейин элдин баары менен урушуп жүрөт да. Өзү түшүнбөйт, бирокчу кошунасы менен деле урушуп аткан. Бир тааныш айтып берип атат, ошол общий тааныш айтып берет. Үйүндө 200дөн ашык заявление бар дейт да. Баягы милицияга жазган заявлениялар бар. Базарга барса деле урушуп кетет бирөө менен, остановкада турса деле урушуп кетет. Кошуналарынан бир да киши калган эмес да, урушпаганчы, баары менен урушуп чыккан. Кичинекей бир мелочь үчүн урушуп чыккан да, баары мененчи. Көрдүңүздөр, бул ал адамдын эмне ойлоп атасыздарбы, анын жашоосунда жакшы нерсе болбой калды, бүттү депчи? Жок, болот, дайыма болот. Сүйүнгөнгө, ыраазы болгонго дайыма причина тапса болот. Бирок эмне кылат ал адам? Искусственно бияка кетип калып атпайбы? Анан искусственно гореге кетип калган адамдар көп болсо, искусственно могул эйфорияга кетип калган адамдар да көп. Мисалы, эйфория бизде бир нече эле нерседен алынат. Бул биринчи, бул катуу сүйүнгөндө, бактылуулук убагында. Экинчиси, бул эми баарыбыз эле чоң адамдарбыз, аял менен эркектин ортосунда болгон катнаш болгондо ошондо алынат дагы. Анын үчүнчүсү болсо, бул химический опьянение деп коет. Бул наркотик, алкоголь. Эми могул жакта кээ бир адамдар наоборот жашоосу жакшы болуп жүрүп, могул жакка кетип калганда чыдабайт дагы, арак ичип баштайт, же болбосо жанагы гулять этет, эркектер мисалы көбүнчө эмне үчүн 50дөн ашканда гулять этет деп көп айтылат го. Анткени ушул возрастка келгенде баягы смириться не могут да, мындай ошого мындай кандай десем, ошол өзүнүн ситуациясы, анткени бул алар мурда күткөндөй калгандай болбой калат да, анан кийин уже жаштыгы кетип баштаганын көрөт дагы, анан кийин ошол мындай бир переход болгон учурда кыйынчылык жаралат да, кыйынчылык жаралат. Мисалы, подростоктор эмне үчүн аларга кыйын, ошо подростковый возраст кыйыныраак келет, анткени алар ошол жашоонун кыйын жактарын көрө баштайт да. Менин кызым азыр 16да, иштебе десең болбой иштейт өзү. Анан кийин өткөндө сүйлөшүп отурсак, эми иштебе деп албетте мен айтпайм, бирок мындай хоббилерин өнүктүргөнгө аракет кылам. Азыр мисалы фитнес-тренер болуп аракет кылып жүрөт, стажировкада эми азыр. Анан ошол стажировка кылып атып деле кээ бирде чарчайт да, эми баягы кичинекей да, баары бир кичинекей, баягы чоң кишиникиндей выносливость жок. Подростоктордон көп эмени күтпөш керек да, алар эртеден кечке иштейт, бизге окшоп баарына чыдайт депчи, чыдам жок да. Анан кээ бирде отуруп алып налып калат да, айтат да, ушул ойлонгондо дейт, чоң кишилердин эмелерин ойлонгондо мен азыр эле ушунча чарчап атам, а менин 4 балам, үйүм, ошолордун баарын багыш керек болсо, башы кантип эметет болдум экен депчи. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы баягы подростоктор эмнеге ошол маалда мындай неадекватно болуп кетишет да. Анткени бул ошол жанагы все кечке эле жакшы болуп келип эле мияка кетип баштайт да. Эми баягы взрослая жизнь, все равно ана взрослая ответственность көп. Биякта кыйынчылыктар көбүрөөк, ошонун бардыгына баягы көргүсү келбей анан артка кетип баштат. Арак ичкендер, например, арак ичкендер дагы ушундай да, мисалы, могул жак көбөйүп кетет. Анан негизи адам деген стрессти чыгарганды үйрөнүш керек да. А биз эмне кылабыз, билбейбиз. Баягы эмоциональный интеллект жөнүндө айтканда да айтып бергем. Анан алар ошону чыгара албай эле ичип алышат да. Ичкенде баягы контроль, гиперконтроль деп коет, ошол кетет дагы. Алар более расслабленном состоянии, оюндагысын айтып, жыргап, өзүн мындай жакшы сезет. Наркотик да ошондой. Мына көрдүңүздөрбү, ошон үчүн бунун бардыгы искусственный. Бүт искусственный жазалган нерсенин бардыгы ненормально. То есть бунун бардыгын личиктетиш керек. Түшүнүп атасыздар да? Ошон үчүн бул эмоциональный маятник ар бир адам түшүнүш керек да. Так,
кандай ситуация болбосун сиздер билишиңиздер керек. Ошол бойдон эмоциональный маятник ушул жакта калып калбайт деп. Эми бул тема боюнча азыр сиздер менен бир сонун бир эксперимент жасайын деп атам. Азыр бизде 10 минутта вакыт калды. Менде мондай карта бар. Буну мак карта деп коет. Мак деген бул метафорический ассоциативный карта деп коет. Бул психологияда кеңири колдонулат. Эмне себептен анткени бул биздин бизнес эмеде көрүңүздөр, оюн бар эле бизнесте. Биздин подсознанияда жаткан бир сырларга сонун чечип берет да. Азыр мен сиздерге бир карта алып чыгам, көрсөтөм. Ошол картаны карап, могул жака эмне менен байланыштуу болуп атат жазабыз. Бири-бирибиздикин окубайбыз комментарийлерди. Эмне ой келип атса, ошону гана жазабыз. Ар ким ар түрдүү түшүнөт, ар ким ар түрдүү баягы көрөт да картаны. Ошон үчүн бири-бирибиздикин окубайбыз. Запрос мындай болот. Негизи запрос бериш керек карта менен иштегенде. Мага бизнес курууга эмне тоскоолдук жаратып жатат деген запрос болот. Түшүндүк, Мага бизнес курууга эмне тоскоолдук жаратып жатат. Албетте ар бир адам бизнес курганда тоскоолдукка кабылат, Келиңиздер, эмне тоскоолдук жаратып жатат? Мына ошону көрөлү. Так, мондай картина экен. Ушул картинадан сиздер кандай тоскоолдук көрүп жатасыздар? Келиңиздер, ушул жөнүндө жазып кетиңиздер. Могул картинадан сиздер кандай тоскоолдук көрүп жатасыздар? Жакшы эле көрүнүп атабы? Бизнесте мен кандай тоскоолдук көрүп жатам? Бул картинаны описывать этип жазсаңар болот. Кандай тоскоолдук көрүп жатасыздар? Эмне кыла албай жатасыздар? Эмне себептен бизнес жүрбөй жатат? Могу картинаны карап, ошол жөнүндө жазып кетсеңиздер болот. Түшүнүктүү эле болдубу? Түшүнбөй калсаңыздар жазыңыздар. Анан анализ кылуунун кереги жок. Оюңарга эмне келсе ошону жаза бергиле. Биринчи. Келиңиздер, вакыт аз. Жазып кетиңиздер. Бизнес курууга мага эмне тоскоолдук болуп жатат? Көзүн жаап алыптыр дейт эжеке. Аха, жалкоолук кылып жатат. Бир нерсени алыш үчүн эңкейгенге аракет кылбай эле, даже аракет кылган жок, жөн эле жалкоолонуп эле турат, эчтеке кылгысы келген жок. Мыякта Калбүйжө жазып атасыз, көзүн жаап алыптыр. Эмнеге көзүн жаап алыптыр? Аракети жок дейт. Сербөжө. Так, Рыскан эже дарактар көп дейт, биринчи эле дарактар көрүндү сизге. Бул эмне дарактар болду экен? Шаар оор болгон үчүн дейт, өйдө көтөрүлбөй жатат дейт. Эмне шаар бул? Эмне шаар? Эмне себептен ал оор шаар? Так. Кыз топту ала суу болгусу келбей жатат. Аракети жок дейт. Ким дагы мени көрүп атат? Клубокту чечүүгө арка. Көрүңүздөр, бирөө шаар көрүп атат, бирөө клубок көрүп атат, Жипти жерге тоголотуп, жиби жерге тоголонуп кетти. Жипти алуу кыйын, ал тоголонуп кете берет дейт. Кыймыл аракети жок турат.
жөн эле аракети жок турат. Так. Кыздын колундагысы түшүп кеткендей. Аха. Сууну кечкиси келбей жатат. Кыздын сүрөтү ойноп жаткан кыз ийилчек эмес дейт. Алайын деп күч жумшабай жатат. Ойлонуп турат. Дамир эже. Бул жакта партнерлор Токойго тарап кетти. Жалкоо Токойдо жүрүп, ойлонуп атат, кантип алуу керек. Бирок чече албай атат. Так. Картина, она вот такая. Она сама такая. Немножко размытая, видите? Вот. Я потом еще сфоткаю, хорошо? Ага. Бактыгүл эже. Жиптин учун кое бербей жатат дейт. Ооба. Ойлонуп жатат. Эми караңыздар, мына ошол ойлонуп жатат деген бул сиздердин подсознанияңыздардын сиздерге берген подсказкасы. Ал коркуп жатат, андан ары тоголонуп кетет деп. Эч нерсеге аракети жок. Бул сиздердин подсказкаңыздар. Жанагыл жазган эжекелерге бул мисалы могул кызды айтып атпайсыңарбы, бунун аракети жок, көңүлү жок депчи. Көңүлү жок эле турат деп айтып атасыңар, Рыскан эже, сиз айтып атасыз, көңүлү жок, аркасында бактар көп экен. Сиз биринчи эле бактарды көрдүңүздөр. Ойлонуңуз, что значит для вас ушул бактар? Возможно, какие-то там препятствия. Көңүлү жок деп атасы. Ошону ойлонуш керек. Жана бир эже жазды, шаар деп, шаар оор болуп атат депчи, көтөрүлбөй атат өйдө дейт. Бул эмне көтөрүлбөй атат? Эмне оор болуп атат сизге? Бизнес курган оор болуп атабы? Кайсыл жагынан оор болуп атат? Ошону карашыңыз керек. Мисалы, могул жакта көңүлү жок деп жазып атпайсыздарбы? Эмнеге көңүлү жок? Эмне себептен көңүлү жок? Могу кыз менен сүйлөшүш керек да. Азыр мен сиздерге сүрөткө тартып жиберип коем. Ар бириңиздер бүгүн мага ушул кыз жөнүндө кичинекей рассказ жазып жибериңиздер. Бизнес менен байланыштырып, мисалы, могу кыздын сүрөтүн карап, мисалы, көңүлү жок деп жазгандар, кыз Токойдо турат, мисалы, эмне себептен көңүлү жок? Бизнес курайын дейт, бирок эмнеге көңүлү келбей атат? Мисалы, аракети жок деп айтып атпайсыздарбы? Аракети жок дегенде эмнеге аракет кылбай атат? Деп ошол эмне себептен, эмне тоскоолдук жаратып атат, ошонун бардыгын могул жактан карап мага кичинекей кылып мындай окуя жазып жибересиздер ушул эме боюнча. Кийин бизнес играга келгенде өзүңүздөргө жеңил болот. Иштеши жеңил болот абдан. Анткени ушул бир эле картинадан ошол сиздердин эмне себептен бизнес кура албай жатасыздар, ошол нерсени ушул жерден эле түшүнүп койсо болот да. Ошон үчүн азыр мен сүрөткө тартып жиберем. Бүгүн жакшылап ушул картинаны карап, ойлонуп, анан мындай да, картинаны көргөндө анализ кылбайбыз. Биринчи правило. Анализ кылбайбыз картинаны, өзүбүз ойлоп таппайбыз. Мээбизге эмне келсе ошону жаза беребиз. Жакшыбы, жаманбы, жагабы, жакпайбы, айырмасы жок. Эгерде ошондой кылып жазсаңыздар, 100% сиздерге ответ келет. Мен ар бириңиздердин ошол жазган ответиңиздерди комментарий кылганга аракет кылам. Түшүнүктүү, Анда буюрса дагы бир жолу айтып коеюн. 20-сында бизнес игра башталат. Ошол 20-сына чейин 5 күн убакыт беребиз. 5 күнүн ичинде төлөп жетишип калсаңыздар 800 сомдон сиздер төлөйсүздөр. Ал эми ускорение катышпагандарга 1000 сомдон болот.
буюрса 20-сында бизнес кыра баштайт. Ага чейин мына ушул карта менен иштеп, каяка салып койдум, мынакей. Карта менен иштеп биз ошол картаны талдап, өзүбүздүн эмне себептен бизнес жүрбөй жатат, ошол причинаны тапканга аракет кылабыз. Бардыгыңыздарга ыраазычылык. Буюрса кийинки марафондон көрүшкөнчө эртең да сонун тема болот. Бардыгыңыздарды күтөбүз.